Президент Садыр Жапаров 2024-жылдын 21-декабрында Бишкекте өткөн элдик курултайда өлкөдөгү бардык мечит имамдарына айлык маяна төлөө пландары тууралуу билдирди. Учурда айыл аймактардагы имамдарга анын демөөрчүлүк фондунан 8 000 сомдон маяна берилип жатканын белгилеп, 2025-жылдын март айынан тартып бул практика бардык мечиттерге жайылтыларын айтты. Демөөрчүлүк фондунан бир жылга айыл аймактын молдолоруна 233 бекен ушундай молдолорго 8 000 сомдон зарплат берип атабыз азыр. Эми марттан баштап бүтүндөй өлкө боюнча молдолорго бере баштайбыз. Мечиттердин молдолоруна. Бул 4 000ге жакын мечит. Ар бир айылда бирден кээ бир айылда 2 мечит бар. Муфтиятка караш тийиштүү. 8 000 сомдон акча бере баштайбыз. Зарплат. Постоянный. Марттын аягынан баштап. Жылдын аягына барып, ар бир молдо 20 000 сомдун тегерегинде айлык акы алат. 20 000 сом дайыма айлык акы салып турат. Муну биз албетте мамлекеттик бюджеттен бөлгөн жокпуз, анткени дин менен мамлекет эки бөлөк. Булактарын таптык, муфтий мырза менен да кеңешип, сүйлөшүп, азыр ушуну кылып атабыз. Анан бул башка өзүнүн булактарын биз жөн гана жардам берип атабыз да, жардам берип. Анан ар бир мечитке баягы кайыр садага, анан кийин жыл сайын эме беребиз го, жана питир садага дагы бирдеке дегендей, баягы немеден, мүлктөн садага деп. Яшикке салып коет, анан аны молдолор кечинде молду ачат, канча бар экени аны жерден эч ким билбейт. Канчасын муфтиятка жеткизет, канчасын өзү алат дегенде эми ал эми пендечиликте боло берет. Ар бир мечитте 4 000 мечит болсо, 4 000 мечитте QR коду менен бизде электронный эме турат. Болот. Жакында ошонун баарын орнотуп бүтөбүз. Келип туруп эле телефон менен төлөйсүңөр, ал акча түздөн түз келип муфтияттын счетуна банкка түшүп калат. Бир тыйын эч жакка кетпейт. Анан ошону муфтият менен аалымдар кеңеши каяка жумшашты өзүлөрү чечет. Өлкөдө жалпысынан 4 000ге жакын мечит бар экенин эске алып, баштапкы маяна 8 000 сомду түзүп, жыл аягына чейин 20 000 сомго чейин көтөрүлөрүн кошумчалады. Президент бул каражаттар мамлекеттик бюджеттен эмес, башка булактар аркылуу табылганын баса белгиледи. Ошондой эле ар бир мечитте битир садага чогултууга QR коддор коюлуп, каражат муфтияттын эсебине түшө турган система түзүлөрүн билдирди. Мындан тышкары, Жапаров дават тууралуу да сүйлөп, ал тыйылбай турганын, бирок үймө кыдырууга чектөө киргизилерин белгиледи. Ал динди жайылтууда заманбап технологияларды, анын ичинде уюлдук телефондорду колдонуу зарылдыгын айтты. Жогорку кеңеш 12 декабрда дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алган. Документте мамлекеттик жана муниципалдык мекемелерде, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө динди жайылтууга тыюу салуу, жарандардын диний сезимдерин мазактаган коомдук иш-чараларды өткөрүүгө жана интернетте мындай материалдарды жайгаштырууга чектөөлөр каралган. Ошондой эле үйлөрдү кыдыруу аркылуу динди таңуулоого, диний негизде партияларды түзүүгө жана диний бирикмелердин саясий иштерге катышуусуна тыюу салынат. Мечит, медресе жана диний мекемелер каттоодон өтүүгө милдеттүү.